Рахмат, урматтуу баяндамачы. Негизи биз ушул билим берүүгө кредит алышыбыз керек, бизге керек. Мен сиздердин материалыңыздар менен таанышып чыктым. Бирок бул жерде жанагы 12 жылдык деген жер турат да, ошого мен түшүнбөй турам да. Ушул күнгө чейин биз аны аркага кайтарган элек. Эмненин негизинде келди, ким комитетке алып кирди, ушул боюнча маалымат берип коюңузчу. Жана аппарат сиз да жооп берип койсоңуз, кандай келип калды, биз муну аркага теппедик беле. Азыркы учурда Айбек Жапарович, чоң рахмат. Мисалы Европадагы жогорку окуу жайларга окуш үчүн ал жерде 12 жылдык. 12 жылдык биздин окуу системасын бүтүрүп туруп анан биринчи курска студенттерибиз өтө албай калып атышат. Себеби 1 жыл даярдоо курстарынан өтүп атышат. Бул болсо ар бир үй-бүлөгө кошумча тамак каражаты чыгым болот, жатаканасы чыгым болуп атат. Аны ошо курстарга төлөмү чыгым болуп атат. Андан тышкары азыркы учурда ошо нулевой классыбыз бар, плюс садиктерде подготовительный группаларыбыз бар. Ошол нулевой классыбыз эч бир документте официалдуу 11 классты бүткөндө эч жерде катталбай калып атат да. Ошондуктан мына 11 жыл окуп туруп, анан нулевой классты дагы окуганда 12 жыл болуп атат. Биз ошону эле закондоштуруп, ошо айрым биздин жарандарыбызга, айрым мектептин бүтүрүүчүлөрүнө чет жака окууга мүмкүнчүлүк берели деп ошону көздөп атабыз да. Ошол Рахмат. Бул бүгүнкү күндүн долбооруңарды мен колдобойм. Биз 11 жыл окуп бүткөнбүз бардыгыбыз. Илгери 10 жыл болгон, кийин бизге жеткен 11 жыл болду. Эми сиздер 12 кылабыз деп атасыңар. Каяктагы Европанын эмесин алып келатасыңар. 12 жыл болсо окуй албай калат экен деп. Биздин окуучуларыбыз өзүнүн Кыргызстанда башка жакка деле барып окуп атат. Убагында деле окуган 10 жылдык система менен, 11 жылдык система менен да окуган. Эми болбойт. Бул себеби жогорку кеңешке келген, биз аркага кайтарганбыз. Айбек Жапарович, өткөндө мына Япониядан дагы өкүлдөр. Рахмат, мен түшүндүм сизди. Бул боюнча мен маалыматым бар, толук. Мен жеке колдобойм. Урматтуу төрага, менин сунушум. Эгерде мен коллегаларымда суроо жок болсо, буну биз сразу добушка койсоңуз. Буну кайтарсак.